бирде чуркап бирде калып чөрмөлөп битинбестен кайран жаш. Телевизордон анда-санда көрүп, талантына тамшанган ак шырактыктар кадимки эл акыны Элмирбек Иманалиевди өз көздөрү менен көрүп, ырын угуп, чоң майрамга туш болгондой болушту. Эл акынын 2 күн бою түтүнмө-түтүн кыдыртып, коноктошуп, төккөн ырына, созолонткон оонуна тойбой тамшанып жатышты. Жергиликтүүлөрдүн айтымында ушул биз турган Акшырак аймагы деңиз деңгээлинен 3200 метр бийиктикте жайгашкан. Ал эми мындан ары 30-40 чакырым алыстыкта Кытайдын чек арасы. Алдагы мүнөттөрдө ушул жерде жашаган элдин жашоосу, өздөрү жөнүндө айтып беребиз. Бизден алыстабай туруңуздар. Биздин мушуктар менен ойномокто. Ушу көң жете берем ушуна. Жетет. Биринчи болуп түштүм. Акшырак айылы Жетегүз районуна караштуу Бийик тоолуу сырт өрөөнүндө жайгашкан. Мал багууга ылайыктуу бул жерге кыргыздар илгертеден отурукташып, Совет бийлиги орногондон кийин 1920-30 жылдары айыл болуп түптөлгөн. Кытай менен чек ара белгиленгенден кийин чек ара бекети ачылып, алгачкы жолу электр жарыгы жеткирилген. Учурда 100га жетпеген түтүн эл жашайт. Ысык көлдүн сырт өрөөнүндө жайгашкан бул айылга жетүү үчүн борбордон 10-15 сааттык жол жүрүп, 4000 метр бийиктиктеги ашууларды басып өтөбүз. Достор, азыр биз Сөөк деген ашууда турабыз. Мунун бийиктиги 4028 метр экен. Бизге көздөгөн айылга жетиш үчүн мына ушундай чоң бийиктиктеги ашууну ашып өтөт экенбиз. Албетте жайында бул жак мындай ашып өтүүгө оңой болгону менен кышында жол жүрүү абдан татаал экенин айтпаса дагы белгилүү. Жол азабы, көр азабы деген акыл сөздүн бекер жерден айтылбаганын ушул Акшыракка жол тарткандар жакшы билишет. Анткени айылга жеткирүүчү жолдун аты эле болбосо затынан дайын жок. Андыктан бул аймакка орустардын УАЗдары же батыштын жол тандабастары менен гана жете аласың. Андан тышкары ал жака баруу үчүн чек ара кызматынан же коопсуздук комитетинен атайын уруксат алуу зарыл. Бирок айылдыктар бир нече мейманды уруксатсыз алып кире алат. Карасай деген чек ара аймагына келдик. Бул жакта чек ара аймагы болгондуктан бул айылга кирип чыккан конокторду жана ошондой эле жергиликтүү жашоочулардын паспортун текшерип киришет экен. Азыр биздин паспортторду карап атат. Кой берди. Ошентип Бишкектен эртең мененки 9-да чыгып, түнкү 10-да гана айылга араң жеттик. Салам алейкум. Кандайсыңар? Жакшы келип болдуңарбы? Жүздөрү ызгаар кабышып, кыпкызыл болгон чыныгы тоолуктар жайдары тосуп алышты. Элмирбек Иманалиев баштаган акындарды көргөндө көргөн көздөрүнө ишенбей да кетишти. Ал күнү акындар түнөгөн үйдүн жарыгы таң куланөк аткача өчкөн жок. Жашоосу кайнаган шаардан алыс кыргыз, жүрөктү эзген ыргөө менен нарктуу кепти сагынган экен.
Mına 14 менен уйларды сайыбыз. Birine ekini alıp kapsağın uylарды. Mal, ay. Mal жайлоодо. Жергиликтүүлөр негизинен мал менен жан сактайт. Шартка жараша суукка чыдамдуу топозду көп багышат. Бул жерде жалбырактуу бир дарак түгүл, чөп да бийик өспөйт. Андыктан кышка тойут камдоо чоң түйшүк. Чөптүү саздак жерлерден, коктуу колоттордон устара менен кыргандай кылып чаап, араң жыйнашат. Суук түштү. Чөп жарыбызды чаап жыйнадык. Оту суубузду камдап эле ошо. Айылда багбанчылык кылбайбыз, мал менен элебиз. Болгон жашоо турмушубуз ошол. Чөп жарды кайдан чабабыз? Чөп жарды саздардан чабабыз. Анча бийик болбойт. Жапыз. Bir ayga çukul çöp menен элек болобуз ошо август айы. Акширактагы ар бир үй бүлө эрте күздөн баштап кыштагы тиричилигине, керектүү жем-чөбүнөн баштап тамак ашына чейин кенен камдап алышы керек. Кеч күздөн баштап түшкөн кар бара-бара жолду жаап, тээ жазда кар эригенче жол жабылат. Ошол ар бир үй ушинтип эле тезек камдайт. Бир жерден. Азыр от жагылып атат. Үйдүн ичине. Эртелиге шыта азыр эми. Кышкысын круглас ичине эле жагылып калат да. Ачагарда эле жагып жатат. Түнкүсүн жагабыз. Биз өзүбүз мүгөң менен эле чыгабыз кыштан. Өтө суук болот да кышында. Жок, таш көмүрдөй эле болот. Ушу көң жете береби кышка? Жетет. Мына жаңы эле көңдү бүттүк, эми көлгө барып продукт камдап келебиз. Кышкыга. Жол азап болуп катты келиш. Суук түшө электе үшүп кетчү картошка, пияздарыбызды ташыйбыз. Мындай бирдеме айдап көрдүңөрбү? Же таптакыр өспөйбү? Жок, айдап көрдүк, картошка айдап көрдүк. Үшүп кетип атпайбы? Бияктан жайдын ортосунда кар жаап аткандан кийин сабактар куурагандан кийин асты чоңойбойт экен. Мындай болгон эле жумурткадан кичинекей. Ошону менен токтоп калат экен. Айдаган жоксуң ошо. Токтоп калды. Жайдын ортосунда кар жаап атпайбы? Июнда кар жаады тизеден анан. Сырттын жайында мал жайлоочу өзүнчө жери бар. Жайлы-жайлай ошол жерде семирген мал түшкөндөн кийин эле акширактыктар аларды соодалоо түйшүгүн тартышат. Себеби бул жерде мал көп, аларман жок. Кышында малды багуу өзүнчө тозок. Ошон үчүн чабандар кеч күз менен пулдачу малын даярдап, 1-2 адамды шайлап туруп, район борборуна айдатышат. 2-3 күндөп жөө айдап барган ал адамдар базарда малдын баарын каалаган баасына сата алышпайт. Сатылбагандарын кайра айдап кете албагандан кийин кээде аларман берген сомуна соодалап кайра тартышат. Күзүндө чогултуп туруп айдайбыз октябрь айында. Бүт мал сатчылар. Сатылчу көлдөн жатыш кишилер бар, алардын баарына энчилегендерибиз болот. Ошонун баарын кошуп айдатабыз. 2-3 баланы шайлап. Бир эле көч болуп жөнөтүп турбайбы базарга? Тиги ашуудан түшкөндө эле тозуп турушат касапчылар. Мунун үстүнө дагы жиптери мындай жүндөрдү саябыз, мындай чаптайбыз. Буларды мындай кылып. Мындай агартыңбы? Агартабыз. Бул өзү чычкан турбайбы? Өзү чычкан. Анан колдору мындай саябыз. Момунтип пайда болот анан. Пайда, биринчи ушундай пайда кылабыз. Андан кийин бул карасы мындай тегеректей метод мынтип сайгылайбыз. Айылдагы аялдардын көпчүлүгү кыргыз элинин эзелки кол өнөрчүлүгү менен алектенет. Бул бир чети бош убакытты өткөрүүгө эрмек болуп, колдо турган нерсени буюмга айлантса, бир чети кошумча каражат табуунун бир булагы. Жупаркүл жасаган буюмдар болсо, эбак эле Американын базарларын багындырган. Бизге эрмек да болот экен, акча тиин таап алат экенбиз азыр. Иштебесе кайдагы акча. Ошентип жолдошум экөөбүз ушуну жазайбыз. Баарын. Кээ бирөөлөр үй бүлөсү менен жазап, арбын акча алышат. 20 миң, 30 миң кылып. Анан биз деле аракет кылып атабыз иштегенгечи. Булар жазап коюп калыпсыз. Бүтүп анан ушунун эмелери мындай беттери калган. Муну бүткөнбүз. Анан муну жаңы баштап атам, мына бүткөндөрүчү.
Акшырактык аялдардын кол өнөрчүлүк менен такай электенип, шыктана иштеп баштаганына 3-4 жылдай болуп калды. Кол өнөрчүлөр уюмунан атайын буйрутма алып, үйдөн бүтүрүшөт. Ал долбоор кандай башталып? Буюмдар Америкага кантип жетери өзүнчө узун кеп. Муну чет өлкөгө апарып алып, күчүктөр ойнойт дейт, мышыктар ойнойт дейт. Укмуштай. Бизди мышыктар менен ойномок беле. Жаппай дечеден кылып. Ичип койду. Ошолда. Алар кыйын карашат экен. Жана кийизи да бар экен тегерек. Анын үстүнө коюп койчу эме го экен. Ойносун деп. Бирок эми силерге акча болуп атат. Бизге акча болуп атат. Мунун бирөөдөн Чыкканда деле жаза бересиз. бүт баарын эле жазап атабыз, колубуздан келген баарын эле. Ошо алып келет, талашып алабыз, жетпей калды деп да кызылдашабыз. Биге көп берип койду, буга аз берип койду дегенибиз да болот. Мынакей, муну апарып азыр чолпонго өткөзүп берем. Балдар көбөйсө капитан сен болосуң. Кеде болуп калсın. Эми эрежелерин билесиң да? Onu hem oynap olsam. İnternet malları etmesine allardan geledi. Bizde çoğunları da orada. Alar geledi. Бала деген балада тоодогу катаал шартка, ысык суукка карабай жыртык топту тепкилеген балдардын кыялдары укмуш. Анын бири Самат. Дүйнөгө атагы чыккан футболист болууну самайт. Айылдагы балдардын көбү мектептин жанындагы ушул аянтта топ тебишет. Эмне сабак өтүп атасыңар силер? Yok, dayla oynatağız esal günde. Эсалы күн? Бул жерде кыйын эмеспи мындай чуркаш? Оор эмеспи силерге? Мындай күйүп калбайсыңарбы? Жок. Көңгөнсүңөрбү силер? Канча саат ойнойсуңар бул жерде? Tamam kaç ayın oynayıp 1 saat, 1,5 saat. Силер кайсы жерде жатып, интернетте жатасыңарбы? Geliyoruz, videoda жатабыз. Geliyoruz, koşul oynayıp geliyoruz. Мектептен алыс жашаган чабандын балдары түшкү тамактанууга баратышат. Алар үчүн 1988 жылдан бери атайын жатакана иштейт. Окуу жылы жаңы башталгандыктан балдар толук келе элек. Жалпы жолунан 30га жакын окуучу ушул жерде жатып окушат. Мал чарбачылык менен кесип кылышат бул жерде тургандар. Анан бул жакта чек арачылар бар. Ошо чек арачылардын балдары дагы бияка жатып окушат. Жалпы канча бала бар эми? Жалпы мектепте 57 окуучу бар да. Анан ошонун 29-у жатаканада жатып окушу керек да. Балдардын жашоосу үчүн ата-энелеринен 1 сом алынбайт. Жатакана, тамак-аш баары мамлекеттин эсебинен. Бирок балдардын тамактануучу жайынын эскилиги жетип, оңдоого муктаж болуп турат. Бешке окуйсуңбу? Кайсы сабактан жакшы окуйсуң? Баарын жакшы окуйсуңбу? Чоңда ким болгуң келди? Милиция. Милиция болгуң келеби? Милициялар эмне кылат? Ужуларды кармайт. Сен милиция болуш үчүн кайсы сабак жакшы окуш керек? Бүт баарын жакшы окуш керек. Сен каякта урларды эмне? Биякта акшыракта урлар барбы? Жок. Милиция барбы? Жок. Милиция болгуң келет тура биякта. Мектеп 9 класска чейин эле окутат. Окуучулардын саны 50дөн ашык. Бир класста ашып кетсе 4төн 5тен бала окуйт. Кээ бирде башталгыч класстын окуучуларынын баарын бир класска чогултуп, жалпы сабак өтүшөт. Башка жактан келген мугалимдер да жатакана менен камсыз болушат. Айылда мындай бош убактыларын өткөрүүчү жай аз болгондуктан бул китепкананын бул айылдагы мындай ролу абдан чоң. Ошондуктан китептерге келип, окуп, жазылып, китеп алып кеткен тургундар көп.
Теңир туудан кыргыз кумга, кызыл кумга дейт. Теңир тоодан Кызылкумга? Өткөрөйүн деп атасың. Ооба, өткөрөйүн деп келгем. Ушул жерден, ушу китепканадан китеп алып окуп турам дайыма. Өзүм пенсионеркамын, айланайын. Анан могурекинде жетөгүз жаңылыктар деген гезиттер келгенде ошолордон алып окуп турабыз дайыма. Айылдагы жалгыз китепкана. Дүйнөдө китептеринин баары кайра окулган китепканалардын бири болсо керек. Айрыкча кыштын узун түндөрү зериккен акшырактыктар кеминде 2 сериядан окуп чыгышкан. Анткени жаңы китептер чанда эле келет. Китеп мындай турсун кечигип келген гезиттерди кезекке туруп, бир тамгасын калтырбай окуп чыгышат. Муну эмне үчүн списание кылбай элебиз? Мында деген окуганга жарайт да булчу. Бир жылга жарайт. Мисалы мына инвентарный номери бар. Китептин баш аягы бар, ошон үчүн окуганга жарактуу. Далайчаган окудун да мына. Эми айыл өкмөт тарабынан дагы акча каралып берилет болуш керек. А бул болсо жергиликтүү экологдор берген эксклюзивдүү кадрлар. Атайын тоо боруна коюлган жашыруун видео тузакка Агылбирстен баштап, тоо текелер, аркар кулча, карышкыр түлкү, дагы башка акшыйрак фаунасы тартылып турат. Эми бизде жаратылышта мына аркар кулча, эчки теке, илбирс, карышкыр, сүлөөсүн ушулар бар. Мына сүлөөсүн деле азыр кийинчерээк көбөйүп келатат да бизде. Сейрек кездешчү мадыл жаныбары. Өмүрбек Курманалиев аймакты коен жатагына чейин билет. Бала кезинде бул тоолорду ат менен далай кыдырган. Армиядан келгени сырт өрөөнүн мекендеген аркар кулча, илбир сыяктуу жапайы жаныбарлар менен жаратылыштын коргоочусу болуп иштеп келет. Күн алыс айыл четиндеги дөңсөгө чыгып, айланага дүрбү салып, эмне өзгөрүү бар деп теске алмай ататы бар. Эми мындай браконьерлер көп келеби? Кандай? Браконьерлер жок азыр. Келбейт. Чынында бир кезде баягы эме мамлекетибиз кичине башаламан болуп турганда чындыгында болгон. Баягы жетекчилер келип антымды азыр андай жок. Азыр баягы 100% десек ашып кетебиз, бир 95-96% уже тыйылды да жок азыр бизде. Себеп дегенде бизде борок жергиликтүү эл дагы өзүнүн борок экологиясын эме эткенге уже түшүнүк жетип, бул жергиликтүү элдер дагы уже кайтара баштады да. Мисалы үчүн охотчулар же бирөөлөр бирөөнүкүнө келсе, ошол кишини чемелейт да, барып бул киши эмнеге келди, эмне охоттоп жүрөт. Анткен менен жыл бою жашоосу бир калыпта өткөн. Акшырактыктар кийинки кезде кооптонгон жагдай бар. Буга 2014-жылы куралчан белгисиз 12 адам чек арадан өтүп келип, токойчуну мерт кылышы себеп болгон. Ошондон бери бир аз сестенишип, келип кеткендерге кыраакылык менен карап калышкан. Мен эс тарткандан бери эле мына эң кыйын болгону мына 3 жыл мурун жанагы 11 уйгур кирип заставыбызды өрттөп, бир баягы охот фирманын жетекчисин өлтүрүп салып, ушундайлар болду да. Ошондо дагы мына биздин жергиликтүү элдер ошол жерден түнү менен кийимин, нанын алып тиги баягы кайтарып жаткан солдаттарга барып ушундай
жардамдарды беребиз. Анан баягы биздин эгерлер дагы бул жердеги элдер ары бери чыкканда ичине баягы ийиз болуп, андай мындай болуп калсак, чоочун бир нерселерди байкап калсак сразу келип бул заставага айтабыз. Анан заставалар баягы өзүнүн ишин алып жүрүшөт да. Мындай окуялар ак шыйрактыктын ар бирин ыктыярчы, чек-арачы милдетин алууга мажбур кылган. Ал жердегилер тааныбаган чоочун же жүрүм турмуш шектүү бирөө көрүнсө эле жаш карысы дебей чек-арачыларга дароо кабарлашат. 2 застава бар. Пикеттеги ашуусу булар эң чукул оңой ашып келчү жерлерде. Ошон үчүн. Эми муну биз эметкенде уйгурлар эле да. Уйгурлар кандай максат менен эме келип атканын баягы мамлекет териштирип билет. Анан баягы кылып ушу уйгурлар эле да. Уйгурдан башка Кытай келбейт. Казак, кыргызы келбейт. Ушул жалаң эле келгенде эле уйгурлар болуп атат да. Бул жерге аялдар үйүнөн бүтүп келген буюмдарын өткөрүп, жаңы жасалгаларды талкуулап, аныктоо үчүн чогулушат. Алар бул жолу мышыктар ойноочу кийден жасалган оюнчукту, иттердин алдына салынуучу төшөктөрдү жана башка түрдүү сувенирлерди кандай жасоону талкуулашты. Алар жакында Америкага жөнөтүлөт. Ушул жерден жасаган буюмдар Америкада зоопарктарда магазиндер бар. Ошол магазинде сатылган бул буюмдар сатылып, ошол акча жаныбарларды сактаганга, ошолордон тамак ашын алганга кетет деп биз ошондой деп укканбыз да. Ошон үчүн булар ошол жакка барып сатылат. Буга мышык жаткыч. Мунун ит жаткычы да бар. Азыр бирок аныбыз кесилек даяр болбой атат. Биз мына ушу 15 октябрда буларды Америкага заказ менен жиберебиз. Бир жылда 2 жолу заказ алабыз. Эл аралык Илбирс коргоо фонду менен иштешебиз. Бул биз ошондо жылына 2 жыл болгондо бир кетиргенде эмнелерди кетиресиңер? Биз бир кетиргенде ушундайларды кетиребиз, мындай шырдакчаларды кетиребиз, мындай очки салгычтарды кетиребиз. Азыр бу жерде жок болуп атат да, себеби бизде бу жерде каталышат, анан ар ким алыс жашагандыктан үйлөрүнөн жасашат да. Бу жерде Илбирстин сүрөтү бар да. Логотип Илбирстики да, биз ошону салып туруп кетиребиз. Биз негизи Илбирсти коргоого биздин айыл ошол Илбирсти анын тамак ашы болгон, мынакей Илбирсти коргогонго, анын тамак ашы болгон аркар кулжаларды коргоо проектилерин иштейбиз. Бул иштерди уюштурган Чолпон Турганбаева. Ал алыска акшыракта туруп эле жаратылышты коргоо боюнча дүйнөлүк уюмга, Ак Илбирсти коргоо уюмуна долбоор жазып, элиттик аялдарды иш менен камсыз кылып келатат. Учурда айылдыктарга топоздун жүнүнөн ар кандай кийимгече, байпак токуганды үйрөтүү боюнча долбоор жазып жаткан экен. Алар менен өзүнчө иштешебиз, бирок алардыкы аз жаңы эле болуп атат. Буларга аз санда булар бизди ар кайсы көргөзмөлөргө, выставкаларга алып барат да, бизди көргөзмөлөргө, ярмаркаларга алып барат. Бул панданы сактоо, панданы тиги жапай жаратылышты сактоо. Ал жалгыз эле панда эмес, анын ичине Илбирс да кирет, аркар кулжалар да кирет, мадыл да кирет, аю бүт баары кирет. Жапай жаратылышта эмне болсо ошонун баары кирет. Анткени менен сырттагы бул айыл тургундарын бейпайга салган көйгөйлөр арбын. Негизги көйгөй айыл өкмөтү бар туруп, айылга тиешелүү жердин жоктугу. Башкача айтканда, жергиликтүүлөр жашап жаткан жер башка айыл өкмөткө таандык. Андыктан жаштар жер алып кошумча тамсала албайт. Өзүнүн жери жок Акшырактан. Липинканыкы, Акшырак айыл өкмөтүнүкү, ысык көл тиги Шалбай айыл өкмөтүнүкү да. Анан ошол жерлер мисалы үчүн бербейт биякта. Анан ошо эгерде сала алсак муяк эмгичекти толтурулуп кетмек жаштарчы. Келели дейт, жер берилбейт. Жер жок, үй салганга жер жок.
Бул маселе боюнча айылдыктардын кайрылбаган жери, какпаган эшиги калбаптыр. Бирок маселе качан чечилери эч кимге белгисиз. Элди түшкө салган дагы бир көйгөй таза суунун жоктугу. Айылда суу түтүктөрү 1 жыл мурун курулган, бирок анын сапатына эл нааразы. Азырга о чаканы толтуруп алдым. Азырга эчтеке эмес, мына бир аздан кийин суук түшөт. Ошол экинде шак эле тоңот да бул. Же бул проводдор иштебей турат. Аны биз билбейбиз, специалист болгондон кийин, болбогондон кийин. Биз го эчтеке эмес, бууреки интернаттын балдары. Бир 30дай бала жатат, ошол экилердин ичкен тамагы, жууган аркы беркилери, пол сол аркы берки жуулат, кийим кечеси жуулат жатаканадагы. Ошол экилерге аябай убал болуп атат да. Айлели буга чейин телефон менен байланышуу дегенди билчү эмес. Уюлдук операторлордун бири 1 ай мурун станция орнотуп кеткен экен. Бирок 500дөй тургундун бир маалда 4-өө гана сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк берет экен. Ушундай мемиреген жай турмушту башынан кечирген айылга журналисттерди ээрчиткен акындардын келиши өзүнчө эле майрамдык маанай жаратып, жергиликтүү эл көрсөтөргө өнөрүн, коерго ашын таппай калышты. Кырашып кетемин. Айыл жон гана борбордон, же болбосо калктын жыш жайгашкан аймактарынан алыс деген менен бул айыл башка турмуштун баягы оюш кыйыш таш бишинен дагы алыс экен. Анан дагы бир кыргызда улуу жакшы сөз бар. Жакшы көргөн балаңа базар көргөзбө деген. Мына ошондой, мындайча айтканда кичине кирдеп бараткан дүйнөдөн да алыс да, тазалыгы менен. Мына ошондой нерсесине албетте суктанып, өзүмчө мен күтүп деле, издеп деле келгеним ошол болчу. Ушундай адамдардын жан дүйнөсү, тазалык, мындайча айтканда ар бирөөнүн көкүрөгүндө өзүнчө бир таза дүйнө, алым. Ушуну көргөнүмө абдан эргип, сүйүнүп, ушундай болуп турам да. Жылдын 4 мезгилинин 2 гана, 2 айга созулган жайы жана 10 айга созулган кышы бар шарты катаал Акшырактан башка жака көчүп кетип, быкылдаган шаардан түнөк табайын дегендер жок. Кыргыз эли эзелтен жайлаган жерди мекендеп, чек арада өзүнчө чеп болуп, кыргыздын нукура пейили менен меймандостугун, өнөрүн сактап жашап жаткан тоолук мекендештерибизге ачык асман жана амандык тилеп кайтты.